Кыргызстандагы эң ири долбоорлордун бири музейдеги Түн долбоору. Аны негиздеген Чолпон Тентиева. Учурда Эмен галереясынын жетекчиси жана Оюм групп күн белгидеген илимий искусство борборун жетектейт. Чыгармачыл адамдардын башын бириктирген кураторго 2023-жылы 100дөн ашуун кайрылуу түшүп, анын ичинен 50 чыгармачыл топ тандалып алынган. Мен өзүм кесибим боюнча искусствоведмин, кыргызча айтканда искусство таануучу. Ошондуктан биздин ушул искусство чөйрөсүнө жана деги эле ошо чыгармачыл адамдарга көбүнчө ушул 20 жылдын ичинде карасак көбүнчө маалымат жетпейт жана билим жагынан мындай бир жөлөктүрөөк керек экен да. Ошондуктан ушул зарылчылыктын айынан 2020-жылы биз Күн белги деген илимий жана искусство борборун ачканбыз. Бул долбоордун негизги бир өзгөчөлүгү ушул илим жана искусство чыгармачыл адамдарга ушунун айкалышында мындай бир терең проекттерди чыгаруу. Учурдун талабына ылайык заманбап кийимдер табигый боектор менен боелгон. Кездемелер менен иштегендердин бири Асель Абдыкадырова. Жибек менен көп иштейбиз. Мисалы үчүн мен тагып турган шарфтагы бул өзүбүздүн мекемеден чыккан шарф. Бул жибек 100%-дан биздин шаарда өскөн уксусное дерево, уксус талы же сумак деп аталган жалбырак менен анын гүлү менен боегонбуз да. Сүрөтчү керамист Карапачы Эрназар Шадыбектин керамикадан жасалган бир канча эмгектери бар. Алар ак марал, суу толкуну, чөл бороону. Аталган эмгектеринин ичинен эл аралык көргөзмөлөргө катышып, бир аалам аталыштагы боз үй 40тан ашык өлкөнүн ичинен 3-орунду ээлеген. Ал Дубай жарманкесинде 1 жыл сакталып турган. Чолпон Тентиева уюштурган арт резиденция Күндеми деген долбоорго конкурстук өмөдө катышып өткөм. Бул жумуш ошол арт резиденция убагында жасалды. Арт резиденция убагында биз мен боз үй темасын тандап, бизди Жумабек агайыбыз 1 ай окутту. Ошонун негизинде бул чыгарма изилденип атып жасалган жумуш деп айтсам болот. Зура Бакирова, Асан Конушбеков, Улуттук 1 канал, Замана студиясы.